аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Муратбекова алып баруудамын. Биз бүгүн энергия жана ресурстарды натыйжалуу пайдалануу туризмге кандай таасирин тийгизет деген теманын алкагында сүйлөшкөн турабыз. Студияда мейманда энергия эффективдүүлүк боюнча инженер-эксперт Жаныбек Кулумбетов. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу көрүп жаткан болсоңуз, түз эфирдин алдына жашыл технологиялар боюнча сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сурооңузга студиянын мейманынан жооп алып бериңер. Кутман күнүңүз менен студия. Саламатсыздарбы. Жашыл технологиялар жана мындай жаратылыш ресурстарды натыйжалуу пайдалануу туризмдин туруктуулугуна кантип жетишсе болот? Бул силер берип аткан суроо чынында өтө актуалдуу. Анан кийин мындай кеңири суроо болуп атат да. Чынында туруктуулукка жетишүү же болбосо өнүгүүнүн жакшы ошондой моделине жетишүү бул алдыда турган актуалдуу, азыркы убактагы жаңы технологиялардын жардамы менен ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бере турган багыт да. Биз ошого көңүл буруп муну ишке ашырууга аракет кылышыбыз керек. Биринчиден бул муну кандай деп түшүнсөк болот? Эң эле биринчи туризм багытын Кыргызстанда жакшы перспективасы бар, бюджетке каражат чогулчу, ошол эле жумуш көптөгөн кишилерди жумуш менен камсыз кылуучу багыт деп эсептейбиз да. Бул акыркы маалыматтарга караганда 1-2 жыл мурунку маалымат боюнча 120 миңден ашык киши ушул тарапта алектенет да. Анан азыр деле көрүп атабыз, жайдын күнү жаратылыш жакшы болуп турган убакта өзгөчө өзүбүздүн элдер деле ушул жаратылышка жакын жашоону көңүл бура баштады. Акыркы убакта пандемиядан кийин ден соолукка көңүл бурган убак болуп калды да. Ошон үчүн жанагы жаратылышка барып эс алып, ден соолугун чыңдап, жана бийин сүтүн ичип дегендей кымыз ичип деген бул өзүбүздүн элдерге эле тиешелүү нерсе болуп калды. Бул биринчиден. Экинчиден, сырттан келген, алыскы өлкөлөрдөн келген, биздин Кыргызстандыкындай болгон жаратылышы сакталган жерлердин кооздугун көрүүгө аябай суктанып келишет да. Бизде ушунчалык жакшы мүмкүнчүлүк бар бул багытта. Жөнөкөй баягы кайнаган жайдын күнүндөгү ысык жерден баштап муз тоңуп турган бийик тоолуу, каарлуу тоолорго чейин алып барып көрсөтсөк болот да. Бул жаратылышта кооз жанагы шаркыратма, токой дегенди эс алуучу жерлер. Ушул жерлер сырттан келген туристтерге кызыктуу болот. Анын үстүнө азыркы убакта бул региондогу биздин абалыбыз деле жакшы, кошуналар менен жакшы мамиледе болуп атабыз. Өзбекстандан көп киши келчүдөй болуп атат, былтыр келген, быйыл дагы аз болбойт. Кытай менен мамиле жакшырып атат, алар да туристтерин жибере атат да. Эми ошон үчүн туризмдин туруктуу өнүгүүсү дегенди биз алдыга коюшубуз керек да. Эң эле биринчи буга көңүл бура турган болсок, мунун 3 аспекти бар. Бул экономикалык, социалдык жана экологиялык деп айтсак болот да. Ошол багыттар бирдей туура эске алынып ишке ашып баратканда туризмди туруктуу деп айтсак болот. Экономикалык деп эмнени айтабыз? Азыркы убактагы туризм багытындагы кызмат кылып аткан жанагы боз үй болобу же болбосо эс алуучу жай болобу, жаратылышта жайгашкан, алардын эң эле биринчи багыты киришени көбүрөөк алуу, чыгашаны азайтуу да. Бул бизнестин өнүгүүнүн бир негизги мындай багыты деп айтсак болот. Муну кантип ишке ашырса болот? Эгерде биз айлана чөйрөгө зыянды келтирбеген жаңы технологияларды пайдаланып, имаратты туура пайдалана турган болсок, анда энергияны азыраак коротобуз. Бул деген сөз энергоэффективность, энергосбережение же болбосо жанагы энергияны үнөмдүү пайдалануу багытын бизге сунуш кылат да. Бул эми имарат полу, дубалы, терезеси, потологу жылууланган болсо, ал үйдө кыштын күнү суук болбойт, жайдын күнү ысык болбойт.
Ошондой шартты түзүп алып азыр конокту жакшынакай тосуп алса болот да. Демек бул жерде бизде азыр эң тартыш болуп турган суу маселесин, электроэнергия маселелерин үнөмдөөнүн алдын алуу жолдору катары көрсө болот турбайбы? Сөзсүз түрдө жаңы технологияларды туура пайдалануу аркылуу бул кандай мүмкүнчүлүк берет бизге? Эң эле биринчи жаратылыштын ресурстарын үнөмдүү пайдалануу, бар энергия ресурстары да туура пайдаланууга шарт түзөт да. Мисалы үчүн электроэнергияны кыштын күнү лимит болуп жетпей калган учур болот да. Ошол убакта азыраак энергия пайдаланган жабдууларды пайдалансак, биз имаратты жылуу сактасак болот. Ошол эле жарыктандыруунун энергияны аз пайдаланган жабдууларын пайдалансак, бул деле шарт түзөт да. Анан мен жана айтып аткан биринчи экономикалык багыты ошол чыгымдарды азайтуу. Анан эгерде ошол технологиялардын баарын жана мен айткандай имарат жылууланган болсо, аны жана жылуулук камсыз кыла турган жабдуулары азыраак энергия пайдаланган жолго өтсөк, анда бул объект туризм мындай киришени көбүрөөк алып келип, жанагы жаратылышты жактырган биздин туристтерге шарт түзө турган жолго өтөт да. Мен бир жөнөкөй эле мисал катары айтайын, сөзүм куру болбош үчүн. Чоң Алайдын белинде талдыкта 4000 метрдей бийиктикте жайгашкан боз үй түрүндөгү эки этаж туристтерди кабыл алган жер бар да. Ошол имаратта глэмпинг деп коебуз, боз үй түрүндө. Анан ал имаратты ушунчалык туура жылууланган, күндүн жардамы менен жылуу сууду алса болот, отоплениясы деле ошонун жардамы менен, анан күндүн жардамы менен электроэнергияны да алсак болот. Ал жарыктандырууга шарт түзөт. Бул сонун модель кышында да жайында да иштей бере турган. 2 жыл мурун кышында ошол жерден өтүп барсак, 2 метрдей кар бар экен, ошо глэмпинг алыс турба жолдон бери 500 метрдей экен, өтө албай койдук ошол жака. Кар ушунчалык калың түшүп атат да. Бирок ал жерге кирсе болот болчу ошол мезгилде. Жол татнакай жасап койсо, анан мен бул бир мисал катары айтып атам да. Ушул сыяктуу модельдеги эс алуучу жайлар көп болсо Кыргызстанда, анда киришенин көбүрөөк алып имараттарды туура иштетүүгө шарт түзөт да. Бул экономикалык жагын айтып атам. Экинчи жагынан болсо экологияга. Ошол эле мен айтып аткан мисал үчүн көлдүн жээгинде болсун деп коелу. Ис көлү, сонун Чатыр көлүбүз бар, Соң көлүбүз бар, Сары Черегибиз бар дегендей. Ошолордун тегерегинде зыянды азыраак келтире турган ушундай имараттар курулса, айыл жакта пайдаланган даже суюктуктарды тазалаган деңгээлге жеткирсе болот да. 99%ке чейин ал деген эч кандай зыяны жок суу чыгат да ал жерден. Ошондой деңгээлге чейин пайдалана турган болсок, ал объекттерибиз алыстан келген конокторубуз үчүн сонун жер болуп берет, иштей берет да. Ошон үчүн бул ыкма менен биз ошол бир эле учурда айлана чөйрөгө зыянды азайтабыз. Айлана чөйрөдөгү кооздукту көп жылга сактоого шарт түзөбүз да. Бул актуалдуу маселе, дүйнө жүзүндөгү бүт эле адамзат ушуну ойлонуп аткан мезгил. Баарыбызга белгилүү болгондой, азыркы күндө парниковый температура 2 градустан ашып кетсе, жер бетиндеги баягы жашоого зыян келтирген фауна, флораны андан ары өнүкпөгөнгө шарт түзө турган абалга келип калабыз. Азыр байкап атпайбызбы, күн ысыганда суу тартыш болуп атат деген сыяктуу маселелер бар. Бул экологиялык жагы. Үчүнчү социалдык жагы ошол эле нерсенин. Ошол бизнес кылып аткан жер бир эле киши бизнесмендин өзү үчүн кириши эмес. Айлана чөйрөгө зыяны жок болгон экинчи эсеп. Үчүнчү эсеп, үчүнчү тарабы бул ошол эле жерде иштеп аткан учурда керектүү каражаттарды ошол тегеректеги кишилердин чыгарган продукциясын алуу аркылуу пайдаланса болот. Мисалы үчүн ошол эле эс алуучу жайга бир машина алып барып жанагы туристтер жеткирет. Бул жерде бир киши камсыз болот да жумуш менен. Ошол жерде жайлоодо жайгашкан кымыз, жанагы сары май, тамак ашын, этин камсыз кылган элдердин да продукциясы болот. Бул социалдык тарабы бир жагы да. Экинчи жагы ошол жердеги жанагы археологиялык, жаратылыштагы кооз болгон жерди бузбаганга аракет кылып, ошол жерде туруктуу жашап аткан элдин көп жылдан бери климат өзгөрбөгөн шартты түзүү да. Бул социалдык жагы деп айтсак болот да. Ошол баардык багытын туура эске алып уюштурган бизнес туруктуу деп айтсак болот. Демек, мунун артыкчылыктарын айтып жаткан менен катар, ошо жашыл технологиялардын бир жаратылыштан көз каранды болуп калган же бир тобокелчиликтери барбы? Сөзсүз түрдө. Мына азыр эле Бишкектин тегерегинде сөз болот, акыркы мезгилде суу тартыш өтө ысык болуп атат деген маселе көтөрүлүп атат. Бул деген сөз суу бара-бара пайдаланууга керектүү суунун өлчөмүнө көңүл буруп, ошону үнөмдүү пайдаланууга шарт түзүү дегенди билдирет. Ошол эле убакта көлдүн тегерегинде маселен жанагы эс алып аткан, кызмат кылып аткан мекемелердин баардыгындагы зыяндуу нерсени
төгүп аткан очной сооруженияларыбыз, саркынды сууларды тазалоочу ыкмаларды толук пайдалануу керек дегенди билдирет да. Анан ушулардын баардыгына көңүл бура турган болсок, ошого шарт түзө турган жанагы технологияларды пайдалана турган болсок, анда бул зыяны жок жолго өтөбүз. Ошол эле убакта кайра ошол нерселерди пайдаланууга шарт түзөбүз. Гүлдө мисалы үчүн маселе көтөрүп атат, очной сооружение бул зыян келтирип атат. Ошол эле убакта зыян келтирбей, кээ бир жаңы курулган имараттардагы тазалануучу, саркындоочу сууларды тазалоочу кээ бир жанагы оборудованиялар ушунчалык деңгээлде сууду тазалап берет, 99-98% чейин. Ал сууду сууга иштетсе болот да, багдарактар алмабактарды суугарууга иштетип атат. Мисалы үчүн чоң Курчакта биздин бир долбоорубуз аркылуу ишке ашырылган 2 жыл мурун $100 000 ошол жерде 400-500 киши эс алуучу жердеги тазаланган сууду кайра жанагы багдаракты өстүрүп, жакын токойду өстүрүүгө пайдаланчу суу бар да. Мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө ошол эле тазаланган техникалык сууду бир эле поливке эмес, жанагы жана унитаздын смыв кайра төгүүчү суусуна деле кайра пайдаланса болот. Бул ушунчалык деңгээлде таза болгон дегенди билдирет да. Дагы бир мисал, Кара булак деген эс алуучу жай бар. Ошол жерде очной сооружениеден чыккан сууду ошонун жанында турган булактан чогулган сууда көлгө төгүлөт да. Ошол жерде балыктар сүйүп жүрөт. Бул деген сөз ошончолук деңгээлде тазаланган сууну жаратылышка зыян келтирбей пайдалансак болот дегенди билдирет да. Ошо сиз айтып аткан жашыл технологиялар деген жаңы технологиялардын баарын практикада киргизүүдө каражат көп талап кылынбайбы? Анан кантип каражатты үнөмдөп муну бөлүштүрсө болот? Аябай жакшы сурооду берип атасыз. Бул маселени бүт эле бизнес уюштурган кишилер, Кыргызстанда болгон жашоочулар, имараттын ээлеринин баарын ойлонткон маселе да. Мамлекетти да ойлонткон маселе. Бизде чыккан электр энергия 15 миллиард киловатт саатты түзөт жылыначы. Азыраак суу болгондо 13 миллиардка чейин болуп калат да, 14кө чейин. Анан ошонун 3 миллиардка чейинки электр энергияны өзгөчө суук мезгилде бизге керектөөгө жетпей калгандыктан биз кошуна өлкөлөрдөн сатып алабыз да. Жана мен айтып аткан ыкмаларды туура жасачу болсок, бизде болгон 1 миллиондон ашык имарат бар да Кыргызстанда. Ошол имараттардын баардыгын жылуулай турган болсок, жаңы ГЭС курбай эле жанагы чыгып аткан энергияларды толук пайдаланууга шарт түзүлөт экен да. Мындай грубый эсептөөлөр боюнчачы. Ошондой жол менен жасаса болот. Анан муну кантип жетишебиз? Эң эле биринчи бизге окшогон адистешкен мекемелердин атайын маалымдоочу компанияларына катышып биз атайын чыгарабыз, китептерди чыгарабыз, окутабыз, бизнесмендерди да үйрөтүп атабыз, окутуп атабыз. Мына бүгүнкү күндө көптөгөн кишилерди консультация кылдык. Биздин долбоорлордун баардыгын эске алганда бир 6000ден ашык кишиге консультация бердик. 10.000ден ашык кишиге биз айылдарды кыдырып жүрүп атайын маалымат компанияларынын семинарларды уюштурдук. Ошонун баары жана мен айтып аткан маалыматтар боюнча да. Ошону билип эле арзан материалдарды туура пайдаланып өз күчү менен жасаса болот. Конечно, адистешкен киши жардам бериш керек, ал киши катышыш керек да, бул арзан жолу. Экинчи жолу азыркы убакта ошол эле каражат керек болгон бизнес объекти болобу, турист объекти болобу, же өзүбүздүн үйүбүз болобу, ал жерге жеңилдетилген каражатты алуу мүмкүнчүлүгү да, бул жашыл каржылоо мүмкүнчүлүгү деп айтабыз. Бул жерде азыр биздин Кыргызстанда мисалы үчүн Доскрида банк ушул эле туризм багытында жеңилдетилген жанагы насыя берип атат да. Ошол эле байлык финансысы жеңилдеткен мүмкүнчүлүктү берип атат. Кыргызкоммерцбанкка дагы жеңилдетилген түрдө берилип атат да. Анан азыркы күндө жакында башталган Кирсев деген программа, ал жерде алган ушуга багытталган каражаттын 15%-не чейин жалпы сумманы жанагы грант түрүндө кайта алып алуу мүмкүнчүлүгү менен элдер пайдаланса болот да. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын жанагы мен айтып аткан нерселерди ишке ашырууга иштетсек болот. Сиздер ошо бул тармакта көп маалыматтарды жүргүзүп, ошо аймактардагы ишкерлер менен кеңешип, бир өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды айтып жүрөсүздөр. Анан алар мындай биздин ишкерлер биз бүгүн сөз кылып аткан туризм тармагында кайсыл практиканы кеңири колдонуп атышат? Же ийгиликтүү ишке ашырды деп айтса болот? Эми азыркы күндө баарыбыз көрүп атабыз, жаңыча курулуштар пайда болду, жаңы курулуп аткан имараттарды өзүнүн үйүн курабы, конок үчүн курабы, элдер уже буга көңүл бура баштады. Себеби жана маалыматтар уже жеткиликтүү болуп калды. Биздин жанагы рынокто дагы ошол технологиялар доступный болуп калды. Кыргызстанда жанагы келип аткан ушул жашыл технологияга багытталган жабдууларды, материалдарды буюрса бизге окшогон мекемелердин сунуштары менен налогдон бошотуп атат да.
таможенный налогтон бошотуп атат. Бул деген арзан келип түшөт, базардан арзан алып пайдаланса болот десе болот да. Эң эле негизи пайдаланып аткан бул эми жанагы имаратты толук комплекстүү жылуулоо. Полун жуулаганды үйрөнүштү, элдер дубалын жуулаганды, терезенин дагы жылуулукту сактай ала турган түрлөрүн пайдалануу үйрөнүштү деп айтсак болот. Потолок, перекрытие жуулаганды үйрөндү. Анан азыркы күндө көпчүлүгү эле уже пайдалана баштады деп айтсак болот. Энергияны пайдалануу, жарыктандыруунун жанагы светодиод түрүндөгү LED лампалар деп коет. Ал деген жанагы лампаны калибине 100 ватт пайдаланса, жарыктандыруу үчүн чакан комнатаны 10 эле ватты пайдаланып, ошондой лампочка менен ошондой эле жарыктандырууну берип койсо болот да. Өзгөчө бизнес объекттери, туризм багытында же ресторан, кафе болобу, ал жерде декоративный освещение көп болот да. Ошолордун саны көп, анан ал жерде да каражат көп кетет. Ошон үчүн азыркы күндө ушул ыкмалардын баардыгын мындай кеңири пайдаланып калды деп айтсак болот. Бирок баягы 100% ошого жеттик дегенден алыспыз. Бирок түшүнүктөрү бар, эми кемчиликтер да бар. Ошол эле адистер деле кээде туура эмес жасаган учурлар болот. Кээ бирөөлөр өзүбүз жасап алабыз деп жанагы ошибка кетирген учурлар бар. Ушул ыкманын баарын билбей туура эмес жасап алып, кайра экинчи жолу каражат кетиргендер да бар да. Ошон үчүн маалыматтуулук, окту үйрөтүү, маалыматты таратуу силер менен биздин ортобуздагы чоң милдет турат да. Ошону жөнөкөй кишилер, бизнесмендер, мамлекеттик жетекчилер туура түшүнүп кабыл алса, жана биз айтып аткан нерселердин баарын ишке ашырсак болот. Каталарды кетирет деп айтып калдыңыз. Ошо көбүнчө мындай кеңири тараган же көп кайталанган мындай кандай каталар бар? Эмнеден кыйналып атышат? Эң эле биринчи имарат болсо, имараттын полу аркылуу жылынбаган учурда 15%ке чейин печкадан чыккан жылуулук жоготууга душар болот. Дубал аркылуу 20-25%, терезе аркылуу 20%, потолок аркылуу 20-30%ке чейин жоготууга душар болот да. Ошон үчүн жанагы биз чоң печканы алабызбы, көп көмүр жагабызбы, же көп электр энергия жагабызбы, же көп газ жагабызбы, аны менен чыгарган жылуулукту биз пайдаланбай калып атабыз. Бул биринчи кетирген кемчилик да. Экинчи, өзгөчө кыштын күнү имараттардагы жана жылчык суук өткөрчү жерлерге көңүл бурбай коюп туруп, кышка кирип алабыз да, анан ошо менен суук кирген бойдон кыштан чыгабыз. Үчүнчү кемчилик эми жана мен айткан жылуулукту сактоо, уюштуруу иштерин баарын жасаганды үйрөндүк, бирок ошондон кемчилик кетиребиз. Жана жылуулоо керек десе, дубалды мисалы үчүн 5 сантиметр базальт эмес, же 5 сантиметр пенопласт эмес, 3 сантиметр пеноплекс эмес, андан ичкерээк жукаракты пайдаланып коебуз да. Ал деген койгонубуз менен суукту ошол жылытуучу материал аркылуу өтүп, дубалдын сырткы бетине жетип калган суукту өткөрүп жиберебиз да. Ошондо дубалдын ички бети дагы муздак болуп калат, дагы эле жанагы айтып аткан жоготууларга душар болобуз да. Утепление жылууладык дегенибиз менен баары бир эле суукту өткөргөн абалда болобуз да. Мисалы үчүн азыр байкасаңар, жаңы курулуп аткан даже элитный үйлөрдүн кээ бирөөлөрү суукту өткөргөн терезелерди коюп коет атпайбы? Бул баягы адистердин туура эмес жасаган же билбегендигинен келип чыгат. Өзү негизи мыйзамды эске ала турган болсок, анда азыркы курулуп бүтүп аткан имараттардын B классы энергия эффективностька жооп бериш керек. Бул деген жанагы 40-50 киловатт саат квадрат метрине пайдаланган деңгээлде болуш керек Бишкектин шартындачы. Анын үчүн сөзсүздөргө жылууланган, жаңы технологиялар пайдалангандай болуш керек да. Анан ошондон кетет ошибка. Анан баарын жыллагандан кийин көмүр да аз жаккан, же болбосо газ да аз пайдаланган, же болбосо электр энергияны аз пайдаланган печканы коюп алып үйдү жылууласак болот. Сиз ошондой эле мындай жылуулоону күзгө же кышка жакын калтырбай азыр башташ керек деген кеңешиңизди айтып келесиз. Ооба. Силерди бул эфирге чакырганыңарга чоң рахмат айткым келип атат. Өзгөчө ушул жайдын мезгили биз ушунчалык ысыкка ыраазы болуп эле кышты унутуп калабыз да. Бирок курулуш иштери күн жылуу мезгилде башталат. Эрте жылуу мезгилден баштап кеч күзгө чейин бүтүрүшүбүз керек да. Себеби курулуш материалдарын туура пайдалануу ыкмалары бар, аларды жасоо мөөнөтү бар, коргой турган учуру бар. Ошолордун баарын эске алганда азыр жасачу жумушта. Ошон үчүн азыртан кам көрүп, керектүү материалдарды даярдап, адистерге кайрылып, ошол иштерди туура жасап алчу болсок, кышка даярдык менен кирип барабыз дагы жанагы чыгашаны азайтып, киришени көбөйткөн шартка өтөбүз да. Эми бул жагынан биз маалымат таратып атабыз, бизге окшогон мекемелер дагы иштеп атат. Анан жана каржылоонун мүмкүнчүлүгүн берип аткан мекемелер бар, ошолор менен байланышып, каражатты жеңил берип аткан, мүмкүнчүлүктү берип аткан каражаттарды жана мен айткан мекемелер аркылуу
бүгүнкү күндө кеңири жайылып аткан мына кесе программасы азыр уже жумушун баштады. Кыргызстандын баардык жеринде эле доступный да, ошолорду пайдаланып ишке ашырсак болот да. Бул мүмкүнчүлүктү азыртан аракет кылышыбыз керек. Эми кызматташууга биздин тиешелүү багытта баардык эле тараптарды чакырабыз. Туризм багытында болсо биз токторуксуз иш алып барып атабыз. Байкап атасыңар 3 жылдан бери бул багытта маалымат да берип жүрөбүз, семинар да өткөрөбүз, кеңеш да беребиз. Ар бир мекеме менен да иш алып барабыз. Биздин Кыргызстан боюнча адистешкен адистерибиз бар. 10 жерде Кыргызстан боюнча консультантыбыз бар. Алар аркылуу да элдерге түздөн-түз жеткиргенге аракет кылып атабыз. Ушинтип билбеген кишилерге силер чакырган сыяктуу болуп эле алар өздөрү босогосун аттап барып эле сизге моундай нерсе керек экен, мындай кылып ишке ашырыңыз деп ошол жигиттер ишке ашырып жүрөт да. Ушундай жумуштарды көбөйтүшүбүз керек. Биз жогоруда ошо жашыл технологиялардын артыкчылыктарын айтып атканда сиз ошо экономикалык жагын, социалдык, экологиялык жактарын жакшы санап өткөнсүз. Анан ушул туризм тармагындагылар үчүн ошо өзүн-өзү баалоо категорияларындагы иштеп чыгып турсуздар сайтка. Ошол боюнча кыскача айтып берсеңиз, кантип баалашса болот, анан кантип иштейт ал? Эми көпчүлүк учурда биз баягы өзүбүз пайдаланып аткан имараттын көп нерсесине көңүл бурбай калабыз, өзүнүн үйдү эле ала турган болсок. Эмне жоготууга душар болот, кайсы жерде энергия көп пайдаланып атат, аны баардыгыбыз эске албайбыз да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн үйүмдө ар бир айда электр энергияга төлөгөн айды жазып жүрөм да. 3-4 жылдан бери практика кылып алдым. Кайсыл айда көбөйүп кетти, эмне үчүн көбөйүп кетти, кайсы приборду көп пайдаланып калдым дегенде көңүл бурам да. Бул ошол энергияны пайдаланууну, көңүл буруп ишке ашырууну эске салат да бизге. Бул маселен жанагы Кочкордо бир гостиница бар, ошол жерде 80ден ашкан апабыз бар да. Биз барып кирип баратканда босогонун аттаганда эле айтат да, балдарым, ушу кыргыз балдарга айтпасам болбойт. Силер киргенден кийин жанагы электр энергияны чыгып баратсаңар, кирип баратсаңар, күйгүзүп чыгып баратканда өчүргүлө, крандагы сууну ачып туруп анан кийин кайра пайдалангандан кийин жаап койгула дебиз керек да. Бул деген сөз азыркы мезгилде көп айтылып аткан энергия менеджмент да. Электр энергияны өчүрүп күйгүзүп, учурунда пайдалануу энергия менеджмент аркылуу беле 20%ке чейин энергияга кеткен каражатты азайтып алганга мүмкүнчүлүк болот да. Муну мен эмне үчүн айтып атам? Ошол сыяктуу нерселерди билиш үчүн жанагы бизде бизнесмендер үчүн жөнөкөйлөтүлгөн баалоо баягы тест бар да. Ошол сайтка кирип туруп эле фамилиясын киргизет, мекемесин киргизет, анан кийин электр энергияны кантип пайдаланып атат, ресурстарды кантип пайдаланып атат, ошол жерде бир 10-15 чакты сурообуз бар да. Ошолорго жоопторду жазгандан кийин эле аягында сунуш чыгат. Сиздин мекемеңиз энергияны бир аз көрүп пайдаланып атыптыр. Сиз деген отопленияны жасоого көңүл бурушуңуз керек экен. Могу жерде ашык болгон расходторуңуз бар экен, ошого көңүл бурушуңуз керек экен деген сунуштар пайда болот да. Ошону окуп алып эле анан кийин жанагы адистешкен мекемелерге же болбосо каражаттарды таап алып, өздөрү эле көңүл буруп жанагы жумуштарды аткарса болот. Ошону менен кошо эле жанагы айлана чөйрөгө могу жерден көбүрөөк зыян келтирип атыпсыңар деген сыяктуу дагы сунуштар болот да. Кечээ эле жакында бир чоң мероприятие болду, ушул Европадан келип кетишти. Чоң бир ушундай бир адистер келип, алар дагы ушундай инструменттин бир жөнөкөй түрүн көрсөттү да. Ушул сыяктуу нерсени биз атайын сайтыбызга киргизип койгонбуз. Перета деген биздин сайтка кирчү болсо, ошол жерде өзүн өзү баалоо деген ишкерлер үчүн берилген ушундай бир атайын инструментибиз бар. Ошону менен баалап алса болот да. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы эми жанагы эринбесе, анда күндө жасап аткан жумушуна көңүл буруп, эшикти көп ачып койгон жокмунбу кыштын күнү, тереземден суук өтпөй атабы деген сыяктуу нерселердин баарын эске алып туруп, суук кайсы жерден өтүп атыптыр деген сыяктуу нерселерди атайын инструменттер менен өлчөсө да болот да. Бул эми адистешкен кишилер жасачу жумуштардын катарына кирет. Демек эң ириде биринчи ошо кайсыл жакка көбүрөөк чыгым кетип жатканын, өзүнүн бир кемчиликтерин деп айтса болот, балким ошону аныктай алышат экен да. Ооба. Чоң рахмат сизге. Азыр бизде Facebook колдонуучуларынан дагы комментарийлер келип атат, аларды окуп кетсем. Гүлкайыр Осмоналиева деген колдонуучу жакшы маалыматтарды алдык, ишиңизге ийгилик деп жазып атат. Ошондой эле Жанар Алгожоева деген колдонуучу аябай керектүү маалыматтарды айтып жатасыз, сизге рахмат. Кыргызстандын туризмине чоң жардамдарды берип жатырсыз деген суроо пикирлерин жазышкан. Ошондой эле рахмат. Климаттын өзгөрүшү адамдардын жашоосуна аябай көйгөй жаратууда дейт. Демек биз айтып жаткан ошо жашыл технологиялар жаратылышка зыянды азайтуу эң негизги максаты деп айтсак болот, Ооба, эң негизги максаты деп айтсак болот. Ошол эле убакта азыркы убакта доступный болуп аткан жаратылыш ресурстарын туура пайдаланууга шарт түзүү.
бүгүнкү күн менен эле жашабашыбыз керек да, эртеңки күндө кийинки муңга дагы жаратылыштын жакшы жерлерин сакташыбыз керек. Суу азайып отурса бак дарактарыбыз кургай баштайт. Сууду туура пайдаланбасак дагы көп зыян нерселерге алып келишибиз мүмкүн. Жерлерди булга алабыз, деградация болушу мүмкүн. Ошолордун баардыгын эске алып турмуш жашообузду уюштурушубуз керек да. Мисал катары эле айтсам, Швейцарияда туризм багыты бул негизги экономикада бюджетти чогултчу багыт да. Эң кызыгы ал жерде жанагы туризм багытындагы бизнести мамлекетте эмес, өздөрү ар бири эле традиция катары биринен бирине маалыматты берүү, окутуу, үйрөтүү, балдары неберелерин үйрөтүп отуруп эле ошону канча кылымдан бери улантып келатат да. Ушунчалык жакшы деңгээлге жеткирилген. Биздин Кыргызстанда ошондой нерсени ишке ашырууга сонун мүмкүнчүлүк бар. Жаратылыш ресурсубуз бар, акылдуу билимдүү жаштарыбыз бар, баарыбыз эле буйруса билимдүүбүз дегендей болгону ошол маалыматты туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз керек. Пайдалуу нерсени жасаганды, зыянды аз келтирген нерселерге жолго түшүбүз керек да. Ошондо бул нерсени туруктуу деңгээлде пайдаланып ишке ашырсак болот. Кийинки суроо ушу азыр актуалдуу болуп турган сууну кантип үнөмдөсөк болот деген суроосун жазып калтырган. Кандай? Аябай сонун суроо. Акыркы убактарда биздин мекемеге көбүрөөк ушу масала менен кайрылып атат. Кече эле бир мекемеден келип атайын ушу водоканал жактарга барып атайын ушундай бир көрүп келели деген сунуштар болду. Бул сыяктуу суроолор көп болот. Мына азыр Бишкек шаарын ала турган болсок, эки жерден суу чыгат. Ошол чогулган сууду шаарды камсыз да. Бул эми 80-чи жылдарда курулган, ошол убактагы Бишкектеги кишилердин санына жараша жасалган нерсе да. Ал убакта жетиштүү болчу. Суудун да деңгээли жогору болчу. Адистердин айтканына караганда ал жерде суудун деңгээли 15 метрге чейин түшкөн деп атат. Азыркы күндө 20 метрге чейин төмөн түштү деп атат да. Бул деген сөз аларды туура пайдаланууну эске алып жашоо керек дегенди билдирип атат. Муну чечүүнүн жолдору бар. Азыркы эле убакта келип аткан сууду туура бөлүштүрө турган болсок, туура иштетчү болсок, ал ишке ашат. Мисалында айтып өтөйүн, шаардын эле мисалында. Бизде болгон ошо сууду камсыз кылып аткан түтүктөрдүн баардыгы туура бөлүштүрүп, туура иштетилип аткан болсо, ошол эле сууду туура пайдалансак болот. Ошол эле счетчиктерди коюп, ар бир үйгө, ар бир квартирага жанагы частный бизнес куруп аткан жерлерде сууду пайдаланып атпайбыз, ашыкча пайдаланып атабыз. Машина жууйбуз, кир жууйбуз, килем жууйбуз деген сыяктуу мындай коммерческий объектилер көп да. Ошол жерде счетчик менен пайдаланып ошол акчаны төлөй турган болсо, тиги иштетип аткан мекемеге биринчиден каражат түшөт, экинчиден ошону үнөмдүү пайдалануу жолун өтөбүз. Бул техникалык жагы да. Ошол жерде жоготууларга дуушар болгон трубалардан тешигинен агып аткан эскирген бүтөп, ошону туура бөлүштүрүп, Бишкектин ар бир точкасына чейин жеткирген шарт түзүш керек да. Бул биринчи багыт. Экинчи багыт болсо, кадимки эле үйдө же бизнес объектте, туризм объектинде боло турган болсо, ар бир кранга жанагы аэраторный система деп коет да. Жанагы крандын учунда эле суу агып аткан жерге сеткасы бар крандын башына коюп койсок, сетканы коюп койсок, ошол жерден суу 30-40%ке чейин азыраак агып чыгат. Кислород менен обогащенный болот да. Биз суу толтура болубузга аккандай болот, бирок сууну биз 30-40%ке аз пайдаланабыз да. Душтан агып аткан лейкаларга деле ошону коюп койсо болот. Анан кийин эми жана очистной сооружение, тазаланган, пайдаланган сууду тазалап коюп пайдаланууну мен айттым. Ал жерде 99%ке чейин тазаланган сууду поливке иштете берсек болот да. Мына үйдө жактан агып келаткан сууду тазалап туруп, кайра ылдый жактагы агып аткан жерлерге, огороддорубузга пайдалансак болот деген сыяктуу жол үнөмдөө менен иштетсек болот да. Мен жөнөкөй баягы жолдорун айтып өттүм да. Ушулардын баарын пайдалануу аркылуу эле ашык сууду коротпой пайдалансак, жеткирсек болот. Анан ошол суу жеткен жердин баардыгындагы пайдаланган нерсени үнөмдүү деңгээлинде иштете турган болсок, ал жетиштүү болот. Себеби мөңгүлөрүбүздүн саны азайып баратат, суудун өлчөмү дагы көбөйүп жатат деген прогноздор бар да. Климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу, мисалы үчүн Токтогулга эле агып аткан суудун өлчөмү аз болчу. Мына 2 күн болду, сүйүнүп атат, элдин баары маалыматтар чыгып атат. Агып аткан суудун, ийрип агып келип аткан, куюп аткан суудун өлчөмү 2 эсе көбөйдү деп атат да. Бул жакшы көрүнүш. Суу температура бир аз көтөрүлүп, суудун агымы өлчөмү көбөйдү дегенди билдирет да. Эми ошону топтоп, чогултуп алып, үнөмдүү пайдаланышыбыз керек да. Бул жана бизнес объектилерге тиешелүү айттым да. Ал эми айыл чарба багытында деле бар да. Мисалы үчүн кичинекей БСР суу сактаган жерди сактап алып, ошол жерден капельное орошение трубалар менен ар бир бактын өзүнө тамчылатып эле жетиштүү деңгээлде пайдалансак болот. Ошого удобрение кошуп деле пайдалансак болот. Бул үрөөндү жанагы жакшы урожай алуунун жолу да.
муну менен жанагы айыл чарба багытындагы жумуштарыбызды да көбөйтсөк болот. Мен кечөө бир таанышыбыз мероприятиядан жолугуп калып сурасам, Баткенде 15 ошондой системаны койдум дейт. Анан быйылдан баштап чүйгө коюп баштадым дейт, 15ти курдум деп атат да. Канча деген сууду үнөмдөп туура пайдаланууга шарт түздү дегенди билдирет да. Биздин практикада Сокулуктун өйдө жагында бир 10 гектардай жерде алма багын өстүргөн жер бар да. Ошол жердеги биздеги каражат менен эсептегенде жалпы биздин долбоорлор боюнча мындай техникалык тил менен айта турган болсок, сууду үнөмдүү пайдалануу аркылуу ишке ашкан жалпы биздин мекемелер аркылуу ишке ашкан мекемелерден 150 миң куб метр сууду жылына үнөмдөөгө шарт түздүк. Ушул күнгө чейин айткан жасаган долбоорлордун алкагында да 200 миң мегаватт суу электр энергиясын үнөмдөөгө жеттик да. Бул деген 3,5 миңден ашык имарат жылууланган, ат башы ГЭСинин жылына чыгарган электр энергиясына барабар үнөмдөөгө жетиштик дегенди билдирет да. Ошол эле убакта 80-70 миң тоннага чейин көмүр кычкыл газын чыгарууну азайттык. Бул деген сөз жанагы биздин Кыргызстандын 3-4 жыл мурун жетекчилери эл аралык чоң дүйнө жүзүнө жарыя кылган биздин милдеттенмебизге шарт түзүп атабыз дегенди билдирет да. 50-жылдарга чейин биз түтүнү жок, зыян келтирбеген өлкөгө айланабыз деген шартты түзүү ушундай ыкмалар менен ишке ашат да. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп биздин угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасынын кезектеги берүүсүн көрдүңүз. Биз бүгүн энергия жана ресурстарды натыйжалуу пайдалануу туризмге кандай таасирин тийгизет деген суроонун алкагында сүйлөштүк. Суроолорго энергия эффективдүүлүк боюнча инженер эксперт Жаныбек Кулумбетов жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Саламатта. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү Жамааттык медианын Эл Собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.